Сыймык Жапкеев боюнча жакынкы күндөр эле маек бериптир. Ошол сүйлөгөн сөздөрү интернетте талкуу жаратып атат. Анан мен дагы угуп көрүп, анан оюмду айткым келип атат. Бир жакты колдоп, бир жакты жамандагым келбейт. Просто эле баягы ортодогу бир баягы сүйлөгөн сөздөрүнөн баягы түшүнгөн, анан анализдеп көргөн баягы оюмду эле айткым келип атат да. Эмне себептен болуп атат деген сыяктуу. Сыймык Жапкеев байкебиздин баягы бийликке болгон таарынычы бар экен. Ошол таарынычынын себебинен ушундай маек берип, ушундай сөздөрдү сүйлөгөн сыяктуу. Анан жанагы таарынычы ошо түрткү болуптур да. Эгер таарынычы болбогондо сүйлөбөй эле, маек бербей эле коймок окшойт да. Мен мындай ошол нерселер байкалды. Анан азыркы келген бийликке деле Сыймык Жапкеев байкебиздин себеби болгон да. Мисалы, ар бир великий иштерде ушундай бир себептер болот да. Анан ушундай кичинекей себептер болсо дагы, ошо великий иштер ошо кичинекей себептердин куралып, анан ушундай чоң иштер ишке ашат да негизичи. Баягы даже ушундай пайгамбарыбыздын учурунда деле, Ибрахим пайгамбарыбыздын учурунда деле аны баягы отко ыргытып аткан учурда бир чап элекейби же кайсы чымчык точно айта албайм. Ошол барып баягы отту үйлөп, анан өчүргөнгө аракет кылып, пайгамбарыбызга жардамын көрсөткөн экен да. Ал күчүнө жарашачы. Анан ошонун себебинен ошол эки чымчыкты жараткан өзү бейишке кирүүчүдөн кылып койгон экен да. Ушундай кичинекей нерсе болсо дагы бааланат да негизи. Ушундай чоң бир великий иштерде ушундай кичинекей нерселер дагы бааланыш керек да негизи. Анан ошол эки ошол сыяктуу эле Сыймык Жапкеевдин дагы таарынычы туура эле бааланыш керек негизи. Аны баягы сыртта калды кылган бул туура эмес негизи. Баягы эл көзүнө кылган эмгегин баалап коюш керек болчу. Кичине материальный жагынан, мисалы, үй берип же машина берип же болбосо акча берип дегендей баягы элге көргөзүп, бир аз баалап анан сыйлап коюш керек болчу да негизичи. Баягы туура эмес болсо дагы себептери болду да. Бир аз баягы ушул бийликтин келишине, мисалы, ушундай канча деген энергиялар кетти дегендей, мисалы. Анан ошол экинисинин энергиясын баалап берип коюш керек болчу да негизи. Анан бул дагы мындай эми өздөрү билет. Ар жакта кандай себептер болгонун биз билбейбиз. Может, ар кандай себептердин айынан может бири-бирин баалашпай атат дегендей. Анан дагы бир нерсе, бул деген лидерский сапаттар жөнүндө, баягы лидерский качестволор. Мен өзүм лидерский качестволорду аябай жакшы билем, кандай лидерский качестволор болуш керек. Лидер канча чыныгы лидер кандай болуш керек экенин да билебиз. Анан ошол жөнүндө мындай бир аз качестволор жөнүндө да айткым келип атат да. Мисалы, биздин Кыргызстан башынан бери келгенде баягы эң биринчи президентибиз Аскар Акаев мындай лидерский качество жок болчу. Көрүнчү эмес такыр лидерский качестволор. Андан кийинки президентибиз Бакиев андай лидерский качестволору бар болчу, бирок толук эмес болчу. Ошонун себебинен баягы бийликке до конца тура албай калды да. Качество толук болбогонун себебинен. Анан ошонун себебинен баягы туура эмес нерселерге аз кырылып кетет да. Настоящий лидерлер, булар мисалы пайгамбарлар настоящий лидерлер болгон, алар деген ошонун себебинен до конца ишин, великий иштерин аягына чейин чыга алган да. Ошондой лидерский качестволор толук болгон үчүн. Андан кийинки президентибиз Алмазбек Атамбаев, мисалы, анда деле лидерский качестволор бар болчу, бирок ал дагы толук эмес болчу да. Ошонун себебинен баягы мамлекетти мындай эффективный мындай ошонун себебинен дагы мындай бир аз туура эмес иштер болуп калды да негизи. Контроль жакшы болбой калды дегендей. Анан кийинки президентибиз Сооронбай Жээнбеков, анда дагы лидерский качестволор көрүнгөн жок. Анда да жок да лидерский качестволор. Ошонун себебинен эле баягы ишин алып бара албай калды да. Андан кийинки президентибиз бул Садыр Жапаров, мында да лидерский качестволор бар, бирок дагы толук эмес болуп атат да. Качестволору башка президенттерге караганда жакшыраак, бирок толук болбой атат да. Ошонун себебинен да ушундай жаңылыштык нерселер болуп атат да. Анан баягы лидер деген эмне болуп алат? Толук лидер кандай кылат дегенде, толук бүт качестволору бар чыныгы лидер бул деген эч качан жакшылыкты унутпайт да. Эч качан кичинекей нерсе болсо дагы ошол эки жакшылыктарды баалап, баасын берип, бүт баарын ордуна коюп, ошондой нерселерге көңүл бурат да негизичи. Аны көмүскөгө калтырып, аны четке кагып, анан лидер деген, чыныгы лидер деген бүт
кылган иштердин баарын өзүнө менчиктеп албайт эч качан. Бул чыныгы лидер деген башкаларды өстүрөт да, башкаларды, кишилерди мындай бир нерсеге көзү жетип, алы жетип, бирок иш кыла албай аткан болсо, мындай алдыга жыла албай аткан болсо, ошолорду алдыга жылдырып, өстүрүп, эч качан басынтпайт чыныгы лидер. Ушундай наоборот, ошолорду жакшы жактарды өстүргөнгө аракет кылат да. Анан туура жактарын баалап берет чыныгы лидер. Ошондой ошолорду бүт баарын ордоруна коет. Ошондо гана чыныгы лидер боло алат да. Ошондо гана өзүнүн жолун баягы великий иштерди кыла алат да чыныгы лидер. Эгер андай нерселерге көңүл бурбай, жанагындай мелочтарга көңүл бурбай калган боло турган болсо, ал чыныгы лидер боло албай калат да. Иши алдыга жылбай калат. Ишин аягына чыгара албай калат. Анткени ошол эки кичинекей нерселердин баары куралып келип тоскоолдук жаратат. Ошол эки кичинекей нерселерди, мындай жакшылыктарды баалап, чыныгы лидер ошондой нерселерди ордоруна коюп баалай турган болсо, ошол эки кичинекей нерселерден куралып келип, анан чоң бир великий иштер болот да. Ошол великий иштер аягына чыгат. Ошон үчүн баягы кимде Сыймык Жапкеев байкебизди дагы мен болушкандык эмес, мен буну просто реальный нерселерди айтып койгум келип атат да. Баалап коюш керек болчу да. Ошонун жанында жүргөндөрдү деле туура жагынан баалап, ордоруна коюп түшүндүрүп элем. Сөз менен любой адам түшүнөт да негизичи. Анан баягы берчүлөрүн берип, кичине мындай материальный жардам берип деле ушундай неме кылып койсо туура эле болмок негизи. Анан эмнеге андай кылбай атат, анын өзүнүн себептери деле болсо керек. Анан баягы сырттан карап, баягы анализдеп, анан көрүп, ушундай нерселерди айткан эле себеп болот да азырчы. Мен тиге болушуп, буга болушпай элем. Эми Сыймык Жапкеев боюнча өзү бул сүйлөгөн стили өзү ошондой экен. Баягы бирөөгө жагайын деп, же жагалданайын деп, же болбосо баягы элитага жагайын деп, же болбосо бир интеллигент болоюн деп, ушундай өзүн көргөзөйүн деп, ушинтип жасалма сүйлөбөй эле, бул өзүнүн баягы ичинде ойлоп аткан оюн эле баягы жеткирүү учурунда эле бир аз туура эмес сөздөрдү айтып алып эле азыр ошондон тепки жеп атат негизичи. Анан мен ушинтип ойлойм да. Бирок айтчу сөзүн айтып алып атат да.